Ушул 3 сыпатты кылмайынча иманды дамын тарта албайсыңар деп атат. 5тин жытында жыттабайт деген. Көпчүлүгүбүз жашообузда мындай эмес, азыр карап көрсөк. Кыяматтык доспуз, Алла жолунда биз доспуз дешет. Достошуусу, туугандашуусу дүнүйө үчүн болуп калды дейт. Кайсы ишти Аллах үчүн кылдым? Калыс ихластуу кайсы ишти кылдым? Алхамдулиллахи раббил аламин. Саллаллаху алейхи ва саллям аля хайр халқи Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи ажмаин. Иншаллах Тавхид китебинен сабакты улантабыз. Бүгүнкү бөлүм автор айтып жатат: Бабу каулиллахи таала ва минан наси ман яттахизу мин дуниллахи андада юхиббунахум ка хуббиллах. Бул бөлүмгө ушундай тема койду. Аллах таала Куранда айтат дейт: адамдардан ушундай адамдар бар. Аллахтан башка шериктерин, Аллахтан башка ширк кылып сыйынган нерселеrini Аллах тааланы жакшы көргөндөй жакшы көрүшөт дейт. Өздөрүнүн Аллахтан башка сыйынып жаткан заттарыны Аллахты жакшы көргөндөй жакшы көрүшөт деген ушул аятты тема кылып койду. Бул бөлүмдөн максат сүйүү, жакшы көрүү бөлүмү. Аллах таалага болгон сүйүү, Аллах таалага болгон жакшы көрүү бөлүмү. Бул жакшы көрүү дагы, сүйүү дагы ибадаттын түрүнөн эң чоң ибадаттардан бул. Жакшы көрүү бул эң чоң ибадаттардан. Демек, биз мурунку сабактарда өткөнбүз эреже. Кайсы бир амал ибадат экендиги тастыкталган болсо, аны Аллахтан башкага арнаган болсо, ал чоң ширк болот деп. Бул дагы жакшы көрүү дагы, сүйүү дагы ибадаттын түрлөрүнөн. Эң чоң, эң негиздүү ибадаттардан. Бирок алымдар айтышат, бул сүйүүнүн түрлөрү бар, жакшы көрүүнүн түрлөрү бар. Ибадат түрү бар, жана ибадат эмес болуп келе турган түрү бар. Ибадат түрү кандай десе, ибадат түрү ошол Аллах тааланы жакшы көрүп улуктоо менен кошо. Аллах таалага Аллахтын алдында өзүн төмөн алып, Аллахты улуктоо иретинде жакшы көрүп, ошого сыйынууга түрткү болгон жакшы көрүү. Ушул ибадат. Мындайча айтканда, Аллах таалага сыйынууну жакшы көрөбүз. Аллах тааланы жакшы көргөн үчүн Аллах таалага моюн сунабыз, Аллах таалага ибадат кылып, кулчулук кылабыз, аны улуктайбыз. Ал эми кандайдыр бир адамды ушундай деңгээлде жакшы көрсө, бир махлукту Аллахтан башканы, ал эмне? Ал чоң ширк кылган болот. Мисалы үчүн, Аллах тааланы жакшы көрүп улуктагандай жакшы көрүп улуктап, ошого сыйынууга чейин барган болсо, жүрөгүндө ушундай улуктоо бар, ошого сыйынууга чейин барган болсо, ал чоң ширк кылган болот. Демек, жакшы көрүү бул эң чоң ибадаттардан. Ал кандай? Ошо тазим, улуктоо менен кошо болгон. Аллахтын алдында өзүн төмөн алып, ошого моюн сунуп, кулчулук кылып, ошонун бардыгына түрткү болгон нерсе эмне? Ошол Аллахка болгон жакшы көрүүсү, Аллахка болгон сүйүүсү. Ошол себептен ага кулчулук кылып сыйынышат, сыйынуу. Ал эми махлукаттар, мушриктер болсо эмне? Өздөрүнүн башка сыйынган заттарыны ушундай көрүшөт алар. Аллах таала Куранда айткандай эле, өздөрү Аллахтан башка сыйынган нерселерине Аллах тааланы жакшы көргөндөй жакшы көрүшөт. Ошол себептен аларга сыйынууга барып атат. Аларды жүрөгүндө аларга болгон улуктоосу бар, жакшы көрүүсү бар. Ошолорго моюн сунуп, аларга сыйынып атат, ибадат кылып атат. Бул чоң ширк болуп атат. Түшүнүктүбү? Ал эми момундар болсо, жалгыз Аллах тааланы жакшы көрөт, Аллах тааланы улуктайт жана Аллахка гана кулчулук кылат. Демек, жакшы көрүүнүн, сүйүүнүн биринчи ибадат болгон түрү ушундай. Ал эми экинчи түрү болсо, ибадат эмес болгон түрү. Ибадат эмес болгон түрү. Бул дагы бир нече бөлүктөн турат. Мубах болот, мындайча айтканда, күнөө дагы эмес, сооп дагы эмес, жөн гана жакшы көрүү. Ал эмне? Табигый жакшы көрүү. Мисалы үчүн, адам тамактын бир түрүнү жакшы көрсө, дагы бир жаратылыштан бирдекелерди жакшы көрсө, сүйсө, ошону жакшы көрсө, ал нерсе эмне? Күнөө болбойт ал нерселерге. Жана ошондой эле экинчи бөлүгү болсо, экинчи түрү болсо, Аллах тааланы жакшы көрүү эмес, Аллах таала үчүн жакшы көрүү. Аллах таала үчүн жакшы көрүп сүйүү. Бул эмне? Мисалы үчүн, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды жакшы көрөбүз. Не себептен? Анын заты үчүн эмес, Аллах таала бизди ошо пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам жакшы көрүүнү буйруган үчүн. Ошон үчүн биз аны жакшы көрүшкө милдеттүүбүз. Жана ошондой эле ислам динине жакшы, Аллахтын динине жакшы көрөбүз. Жана момундарды жакшы көрөбүз. Таква адамдарды жакшы көрөбүз. Мунун баардыгы эмне?
Allah Taala үчүн, алардын өзүнүн заты үчүн эмес, анын бир сыпаты үчүн эмес. Allah Taala ошону жакшы көрүүгө буйруган үчүн. Түшүндүңбү? Андан кийин табигый жакшы көрүү, мисалы үчүн сезимдер менен болгон жакшы көрүү. Бир адам ата бар эле атасын жакшы көрөт, апасын жакшы көрөт, ата-эне балдарын жакшы көрөт. Жана ошондой эле аял эркектин ортосунда болгон жакшы көрүү. Булардын баардыгы уруксат берилген мубах. Андан кийин ушу табигый жакшы көрүүдөн дагы мубах уруксат берилген жакшы көрүүдөн арасында эмне? Арам жакшы көрүү болуп калат, арам болот. Кандай нерсе? Аллах Таала арам кылган нерселерди жакшы көрсөң арам ал. Түшүндүңбү? Мисалы үчүн арак ичүүнү жакшы көрсөң бул арам болот, күнөө болот. Ошого жараша. Мисалы үчүн капырларды жакшы көрүүдөн кайтарган. Капырларды жакшы көрсөң ал арам болот, күнөөкөр болосуң. Түшүндүңбү? Ошондой тыюу салынган, Аллах Таала тыйган нерселерди жакшы көрүү. Демек, жакшы көрүү деген бул эң чоң ибадаттардан. Ибадаттардан эң чоң ибадаттардан. Эми алымдар айтышат. Негизи жүрөктү кыймылдат, пенденин жүрөгүнү кыймылдата турган нерсе бул 3 нерсе дейт да. Жүрөгүнү кыймылдата турган. Адамга түрткү берип, бир амал кылдыруу, же болбосо бир амалды таштоо, тыюуга себеп боло турган нерсе бул 3 амал. Эң биринчиси, ошонун эң негизгиси бул махабба, жакшы көрүү. Адам баласы не себептен Аллах Таалага кулчулук кылат? Не себептен туруп намаз окуйт? Не себептен илим алып, ибадаттын түрлөрүн кылат? Анткени Аллах Тааланы жакшы көргөн үчүн, Аллах Тааланы улуктаган үчүн, ошо Раббым ошого буйруган деп ошону жакшы көргөн үчүн жана Аллах Тааланын бере турган сыйлыгын жакшы көргөн үчүн. Бешти берет. Эгерде Аллах Таалага моюн сунуп, баш ийип ибадат кыла турган болсом, Аллах Таала мага бешке киргизет, тозоктон сактайт деп. Ошого жакшы көрүү болгон үчүн адам баласыга ибадатка түрткү болот. Эң биринчи, демек, махабба деген, жакшы көрүү деген, сүйүү деген адамды ибадатка түрткү кыла турган нерсе ушул махабба. Түшүндүңбү? Эң жүрөктү кыймылдата турган нерсе, адамды кыймылдата турган нерсе. Экинчиси, алымдар айтышат, бул хауф, коркуу. Аллахтан болгон коркуу, Аллахтын азабынан болгон коркуу адамды бул не? Коркуу, алымдар айтат, жамандыктан тыюуга тоскоол болгон нерсеси коркуусу. Не себептен жамандыктардан тыйылабыз? Аллах Тааладан корккон үчүн. Мисалы үчүн момун адам, мусулман адам, жүрөгүндө иманы бар адам бузукулук иштерди кылбаганда Аллахтан корккон үчүн кылбайт да. Мисалы үчүн эмне үчүн риба менен соода, арам жол менен соода саттык кылып акча таппайт? Анткени Аллах Тааладан коркот. Бул арам деп коркот. Эмне үчүн арак ичип жүрө бербейт? Ичкиси келсе да. Анткени Аллах Тааладан коркот. Эмне үчүн зына кылбайт? Аллах Тааладан коркот. Демек, ошо коркуусу ага тоскоол болот. Ошо арам күнөөгө батууга тоскоол болот. Демек, адамды башкарган нерселер, негизги башкарган нерсе ушу эң биринчи махабба, жакшы көрүү. Биз эрте менен туруп, уйкудан туруп, намаз окуп, Аллах Таалага ибадат кылган, ошо укта уйкун келип аткан учурда да. Неге? Эң биринчиде түрткү болгон махабба, жакшы көрүү. Ошого болгон жакшы көрүү. Андан кийинкиси, үчүнчүсү ража дешет алымдар. Үмүт. Үмүт деген бул не? Ошо Аллах Тааланын сыйлыгын үмүт кылуу менен. Ошол бизди башкарып жүрөт. Ушу жакшылыктардын баарыны жакшылыктар кылып, жаманлыктардан тыйылуудан максат өзү эмне? Ошо Аллах Тааладан кыяматта соопторун бейишти үмүт кылуу менен кылабыз. Демек, адамды башкарган нерсе, жүрөгүнү башкарган нерсе ушул 3 нерсе болуп эсептелет. Эң негизгиси бул махабба. Мисалы үчүн адам баласы бирдекени жакшы көрсө, канчалык деңгээлде жакшы көрсөк, ошончолук деңгээлде ошого аракет күчтүү болот да. Кайсы бир нерсеге жүрөгү байланып, жакшы көрүп калган болсо, ошого жетүүгө ушунчалык катуу аракетте болот. Канчалык деңгээлде жакшы көрүүсү алсыз болсо, ошончалык деңгээлде аракети дагы алсыз болот. Кээде адам, мисалы үчүн, иманга келгенде бир адам бузуку болуп жүрүп, бузуку жаман фасык болуп, жаман адашып жүргөн болсо, же болбосо бир бида ширкте жүргөн болсо, жаман адашып жүргөн болсо, бида ширктерди кылып, ал адам туура жолго түшүп калган болсо, жана ошондой эле таухидке, сүннөттү карманып калган болсо, байкасаңыздар, башында ушундай кызык болот. Ошону жакшы көрөт, ушунчалык сүйүнөт. Анткени ал эмне? Караңгылыктан, жаман зулуматтан чыкты да, караңгылыктан нурга чыкты. Ошол нерсе ага ушундай жүрөгүнө жагымдуу болуп, жанагы жагымдуу болот дагы эмне? Ага ошону жакшы көрөт, жактырат. Ошондой адамдар катуу аракетте болот.
Андан кийин адам ошонун үстүндө жүрө бергенде ага адат сыяктуу болуп көнүп калат да. Жанагы башындагы рахаты жоголуп баштайт. Түшүнүктүүбү? Демек бизге түрткү болгон нерсе, эң негизги нерсе бул жакшы көрүү. Эми кээде адам баласы гапилетте болуп, ушу жакшы көрүүсү, Аллах Таалага болгон сүйүүсү азайып кетиши мүмкүн. Ошого жараша ибадат алсырайт. Ошого жардам бере турган эң негизги нерсе эмне? Көп зикир кылуу, көп эстеген бир нерсени. Аллах Тааланы көп зикир кылсаң, ошого болгон махаббаң күчөйөт, сүйүүң, жакшы көрүүң күчөйөт. Бул жөнөкөй мисал менен да түшүнүктүү болот. Жөнөкөй мисал эмне? Bir adam bir dünyanın bir nersesini жакшы көрсө да, кандайдыр bir буюмду, бул дүйнөнүн кооздуктарына, bir машинанын bir түрүнү дейли, күндө эле ошону карай берсе, интернеттен мондай бар экен, мындай бар экен, мындай комплектация бар экен, анан ушундай экен деп сайттардан сенасыны көрөт, башкасыны көрөт, интернеттен көрөт, ошону күн сайын ошол жөнүндө сөз кылып, ошол жөнүндө көрө берген болсо, жүрөгү ошого байланып калат. Ошого жетүүгө ушунчалык ашыктар болуп калат. Түшүнүктүүбү? Ошол сыяктуу эле кайсы бир нерсени көп эстесең, көп карасаң, ошого жүрөгүң байланат адам баласы. Ошон үчүн Аллах Таалага болгон сүйүү азайып аткан болсо, адам баласы эмне? Аллах Тааланы көп зикир кылыш керек. Зикир кылуу менен, Аллах Тааланы көп эстөө менен Аллахка болгон адамдын сүйүүсү күчөйөт. Аллах Таала бул аятта айтты: "Ва минен наси ман яттахизу мин дуниллахи андада юхиббунахум ка хуббилlah." Адамдардын арасында ушундай адамдар бар, алар Аллах Тааладан башка сыйынылган шериктерини Аллахты жакшы көргөндөй жакшы көрүшөт dedi. Бул жерде эмне? Аллахты жакшы көргөндөй жакшы көрүүнү Аллах Таала жамандап атат, ошо мушриктердин кылган ишини айыптуу деп эсептеп атат. Демек, момун адамдар Аллах Тааланы ошондой жалгыз, ыхластуу абалда эч кимде шерик кошпостон жакшы көрүш керек экен деген маани келип чыгат. Бул аяттын маанисинде эмне? Кээ бир алымдар айтышат, бул аяттын маанисинде кээ бир алымдар айтышат, мушриктер өздөрүнүн сыйынып аткан заттарыны мусулмандар, момундар Аллах Тааланы кандай жакшы көрсө, мушриктер ошондой өздөрүнүн буттарын ошондой жакшы көрөт деген мааниде деп айтышкан. Экинчи тафсир, кээ бир алымдар айтат, мушриктер өздөрүнүн сыйынып аткан заттарыны, буттарыны Аллах Таала менен шериктеш кылып, теңдеш, бирдей жакшы көрүшөт. Мындайча айтканда, Аллахты жакшы көргөн деңгээлде ширк кылышып жакшы көрүшөт дейт. Бул ушул экинчи тафсирде Аллах Таала туурараак дейт. Демек, мушриктер Аллах Таалага ушул махаббада, Аллах Таалага жакшы көрүүдө дагы шерик кылышкан. Башка бир нерселерди шериктеш кылган. Ошон үчүн алар эмне? Аллахты жакшы көргөндөй ошолорду жакшы көргөн үчүн аларга дагы сыйынышып ибадаттын түрлөрүн арнап кетишкен. Демек, оулияларга деген, арбактарга деген, тоо ташка бир жерге байланып калган, ошол жерге сыйынып аткан эме, ошол адамдардын жүрөгүндө ошолорго болгон ошончалык улуктоо бар, ошончалык жакшы көрүү бар. Мындайча айтканда, ширк деңгээлинде жеткен. Ошолорго сыйынып кеткендер. Түшүнүктүүбү? Андан кийинки далил. Анас радыйаллаху анху анна Расулаллах саллаллаху алейхи ва саллям Анас радыйаллаху анху риwayat кылып атат, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Ла ю'мину ахадукум хатта акуна ахабба илейхи мин валадихи ва валидихи ван наси ажмаин." Ахража. Бул хадис Сахih Бухариде келет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айтып атат: "Силердин бирөөңөр толук имандуу боло албайт, качандыр мен ал үчүн" дейт. Мен ал үчүн анын баласынан дагы, атасынан дагы жана жалпы адамдардан дагы сүйкүмдүүрөөк болмоюнча дейт. Демек, мусулман адам үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бардык адамдардан эң сүйкүмдүү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям болушу керек. Эң сүйкүмдүү. Ошон үчүн пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга ушул сөздү айтканда Омар радыйаллаху анху айтты: "Мен нафсым өзүмө сүйкүмдүүрөөк, сенде сүйкүмдүүрөөк" дегенде, пайгамбарыбыз айтты: "Жок" деди. "Анда болбойсуң" дегенде, "Анда" деп оңдоп, "Азыр эмне? Сен менин нафсымдан дагы сүйкүмдүүрөөксүң мен үчүн" дегенде, мына эми иманга толук болуңар дейт да. Эми бул жерде маселе ла ю'мину, имандуу боло албайт дегенде, имандын деңгээли 3 деңгээл бар да. Мисалы үчүн иман шарт болгон деңгээли бар, иманга шарт болгон. Ла ю'мину десе, имандын шартыны четке каккан болсо, анда ал кафир болот деген маани келип чыгат да. Түшүнүктүбү? Экинчи деңгээли болсо, важип болгон деңгээли. Мындайча айтканда,
Vacip dengeli. Bunu chetke kakkan bolsa vacip dengelini. Anda ne? Kafir bolboyt, günökör bolot degen. Üçüncü dengeli mustahab bolgon dengeli. Mustahab bolgon dengeli, sünnet bolgon dengeli de. Bunu chetke kaksa, emi al degen günökör da bolboyt. Emi şariatta alımlar aytışat. La yu'minu degen kelgen sözdür. La yu'minu toluk imandı bola albayt degenden maksat hiç kaçan sünnet amaldı taştagan adam için bolboyt deydi. Mustahab sünnet amalları taştagan için. Sünnet amaldı taştaganın için imanın toluk bolboyt dep aytılbayt deydi. Ne sebepten degende anday aytıla turgan bolsa hiç bir mındayça aytkanda bardıq adamda kemçilik var da. Jada kalsa Umar radhiyallahu anhularda dagın kemçilik bolgon. Sahabalarda da başkalarda da kebir sünnöttü, kebir emen taştap koyuşat. Demek sünnet amaldı taştoo bolo turgan bolsa hiç kimde de imanı toluk bola albayt деген мана келип чыкат. Ошон үчүн эле алымдар айтышат, же болбосо шартка, же болбосо имандын шартына, же болбосо важипке. Бул хадистен максат алымдар айтат, Аллах алем важиптен келди. Не пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламды бардық адамдардан жакшыраак көрүү бул важиптен келди. Түшүндүңүзбү? Эгерде андай көрбөсөң, пайгамбарыбызды баарынан жогору көрбөсөң, баарынан жакшы көрбөсөң, анда күнөөкөр болосуң деген маани. Андан кийин айтат: "Ва лахума анху qala Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem." Жана Bukhari Sahih Bukhari Müslim'de kelet deyt. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytты. "Salasun men kunna fihi vecada bihinna halavatal iman." Kimde 3 sıfat bolgon bolsa, oşol çınında imandın damın tartıptır. Çınıgı imandın damın tartıptır deydi. Birinci aytat: "An yakun Allahu ve Rasuluhu habbu ileyhi mimma siwahuma." En birinci ne? Allah Teala jana anın elçisi al ekönün başkalardan barынан aga süykümdü bolsun. En süykümdü ne adam için? Allah Teala jana Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem boluş kerek deydi. Ve en yuhibbel mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Jana adam balasını biröөнү жакшы көргөн болсоң, bir gana Allah üçün gana жакшы көрүү дейт. Ve en yekraha en yauda fil kufri ba'da iz enqazahu Allah minhu kema yekrahu en yukhzafa fin nar. Üçüncüsü aytat, bir adam tozokton kutulgandan keyin kayra tozoko түшүүнү кандай жаман көрөт дейт. Кандай жаман көрөt. Ошол сыяктуу эле иманга келдиргенден кийин кафырлыкка кайтууну ошондой жаман көрсө дейт. Ошондой жек көрсө, мына ошол адам имандын дамын тартылат. Демек эң биринчисинде Аллах Таала жана Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам ал адам үчүн башка бардык нерседен, башка бардык адамдардан сүйкүмдүүрөөк болосу. Экинчисинде бирөөнү жакшы көрсөң, Аллах үчүн гана жакшы көрүү. Үчүнчүсүнде имандан кайтып кетүүнү ушунчалык тозокко түшүп калууду кандай жек көрсөң тозокко түшүүнү. Имандан кайтууну дагы артка кайтып кафир болуп кетүү, ошондой жек көрүү. Башка риваятта айтат: "Ва фи риваят ла яжиду ахаду халаватул иман хатта." Имандын дамыны тарта албайт, качандыр ушул 3 нерсени кылмайынча деди. Бул эки риваяттын айырмасы. Биринчи риваятта айтты: "Ким ушул 3 сыпатта болгон болсо, ал имандын дамын тартайт" деди. Башка экинчи риваятта айтат: "Ушул 3 сыпатты кылмайынча имандын дамын тарта албайсыңар" деп атат. Түшүндүңүзбү? Эми бул жерде Аллах үчүн жакшы көрүү жана Аллах үчүн жаман көрүү. Ошону айтып атат. Биринчи Аллах Таала жана Пайгамбарыбыз эң биринчи бардык заттардан, бардык адамдардан ал адам үчүн, мусулман үчүн сүйкүмдүү болуш керек. Экинчиси болсо, бирөөнү жакшы көрө турган болсоң, bir нерсени жакшы көрө турган болсоң, бир гана Аллах үчүн гана жакшы көрүү. Кандайча Аллах үчүн жакшы көрүү, Аллах үчүн жаман көрүү деген не болот? Аллах Таала жакшы көрүүгө буйруган нерселерди жакшы көрүү. Аллах Таала жакшы көргөн иштерди жакшы көрүү. Аллах Таала жек көргөн нерселерди жек көрүү, Аллах Таала жек көрүүгө буйругандарды жек көрүү. Жакшы көрүү, жаман көрүү адамдарга карата 3 түрдүү болот. Адамдарга карата. Бул жакшы көрүү ал-вала вал-бара деп коет. Биринчи момун таква адамдар, туура жолдо, акыйдасы туура, манхажы туура, жолу туура болгон адамдар, таква жана диндар болгон, динин карманган, Аллахтын буйруктарына моюнсунган адамдар. Мындай адамдарды толук түрдө жакшы көрүш керек. Аларды эмне? Ага сизге түсү жакпаса дагы, анын дагы бирдекеси жакпаса дагы,
башка жактан болсун, улуту башка болсун, кандай болбосун, андай такыба адамдарды жакшы көрүш керек. Сүйлөгөнү жакпашы мүмкүн, күлгөнү жакпашы мүмкүн, сен менен сүйлөшкөнү жакпашы мүмкүн. Демек ал кандай болушуна карабастан, эгерде такыба болуп аткан болсо, Аллахтан корккон болсо, туура жолдо болгон болсо, биз Аллах үчүн ошолорду жакшы көрүшүбүз керек. Экинчиси болсо, капырлар, мусулмандар эмес, капырлар. Булар Аллах Тааланын душмандары, капырлардын бардык түрлөрү, кандай гана түрү болбосун. Ал капырларды Аллахтын душманы болгон үчүн, Аллах Таала аларды жек көргөн үчүн биз аларды толук жаман көрүшүбүз керек. Жаман көрүүдөн максат не? Жүрөк менен аларды жек көрүү керек. Бул капыр болгон. Не себептен Аллахтын душманы? Анткени Аллах Таала аларды жаратты, Аллах Таала аларга ырыскы берди. Аллах Таала бүт жакшылыктарын берип атса, алар эмне? Аллахтан башкага сыйынып атат, кайдагы махлукаттар. Же болбосо Аллах Таалага сыйынбай, такыр текебирчилик кылып, бузукулук кылып атат жер жүзүндө. Аллахтын буйруктарыны жер жүзүндө аткарылуусуна, Аллахтын дини туруусуна тоскоол болушуп атат. Демек алар Аллахтын душмандары. Биз аларды жүрөктөн жек көрүшүбүз керек. Капырлардын бардык түрүн эч качан аларды жүрөктөн жакшы көрүп, жакын тутканыбыз болбойт. Бирок бул дини жакшы көрүү. Ошол эле учурда табигый жакшы көрүү боло берет. Мисалы үчүн, бир адамдын атасы капыр болушу мүмкүн. Ал атасы болгон үчүн, сезимдер менен тууган мындай каны бир болгон үчүн жакшы көрөрдү. Ал үчүн күнөөкөр болбойт. Бирок дини үчүн жек көрүш керек ошону. Капыр болуп аткан үчүн, Аллах Таалага ушундай жаман иштер кылып аткан ошол жактарны жаман көрүш керек. Ошондой эле мисалы үчүн бир кишинин аялы капыр болуп калышы мүмкүн. Мисалы христиан же башка болсо үйлөнсө болот да негизи. Шариатта ошондой болуп калса, ал сезимдер менен болгон жакшы көрүүгө жооп бербейт, ал күнөөкөр болбойт. Эмне жакшы көрүүсү ошо дини үчүн, Аллах Таалага капыр болуп аткан үчүн жек көрүшүбүз керек. Дагы бул жерде дагы бир маселе негиздүү. Жек көрүүдөн максат аларга зыян жеткирүү деген эмес. Аларга кол көтөргөн болбойт, аларды зулумдук кылган болбойт, алардын акысын жеген болбойт, өлтүргөн болбойт. Түшүнүктүүбү? Жек көрүү деген жүрөктөн гана аларды душман деп билип жек көрүү. Аларга чектен чыгып акысына кирип зулумдук кылган болбойт. Жада калса айванаттарга дагы зулумдук кылса болбойт шариатта. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам хадисте айтат: кимде-ким бир муахатты өлтүргөн болсо, муахат деген мусулмандардын өлкөсүнө келишим менен кирген. Азыркы учурда бардык почти өлкөлөрдүн арасында келишимдер бар. Сен бир мамлекетке кирсең, виза алып кирдиңби, чек арасына кирдиңби, келишим бар. Ошол эмени закондорду аткарам деген. Жана ошондой эле ошол мамлекет аны киргизип аткандан кийин, виза берип киргизип аткандан кийин, мунун амандыгыны, тынчтыгыны сактайбыз деген кепилдигин алат. Бүт барды келишимдер бар. Ошондой капырды өлтүргөн болсо дейт, ал эмне? 5-тин жытында жыттабайт деген. Ал эми 5-тин жыты дейт, 500 жылдык аралыктан жыттанат дейт. Демек ал 5ке дагы жакындабайт. Ал бул чоң күнөө. Ошо зулумдук кылсаң, кээ биркелери бар азыр туура эмес жолдогу немелер, капырлардын мал мүлкүн тартып алса болот, андай мындай ганима деген. Бул зулумдук бардыгы эч кандай шарият уруксат бербейт андай жолдорго. Түшүнүктүүбү? Демек жек көрүүдөн максат биз аларды душман тутуу. Ушул Аллах Тааланын душманы, Аллахтын динини тургузбай жаткан үчүн, Аллах Таалага моюн сунбай жаткан үчүн, Аллахтын динини туруусуна тоскоол болуп аткан үчүн аларды жек көрөбүз. Демек биринчиси момундар, аларды толук жакшы көрөбүз. Экинчиси эмне? Капырлар, аларды толук жек көрөбүз. Эми ортодо үчүнчү түр бар. Үчүнчү түр булар мусулмандар, бирок мусулмандардын ичинде күнөөкөр адамдар. Ошол күнөөкөр адамдар эки түрдүү болот. Биринчиси шахватты күнөөлөрүн ээрчигендер. Мындайча айтканда, нафсысынын каалоолорун ээрчигендер. Кандайча? Арак ичкен, зына кылган, дагы башка кылган күнөөкөр адамдар да. Аларды да ошо күнөөсүнө жараша жаман көрөбүз, иманына жараша жакшы көрөбүз. Түшүнүктүүбү? Мисалы үчүн бир адам болушу мүмкүн, жалган сүйлөйт, урлук кылат, жайма кылат, бирок жакшылыктары бар. Намаз окуйт, дагы бир эме кылат. Аны сен кээ биркилери бар да, сен ушу урлук кылып намаз окугандан көрө окуй эле койбойсуң дейт. Андай эмес. Намазын окуйбуз, бирок урлугун таштатканга аракет кылабыз. Намазын окуган үчүн жакшы көрөбүз, урлук кылган үчүн жаман көрөбүз. Түшүнүктүүбү? Арак ичип дагы намаз окупойсо да айтасың, арак ичкениң болбойт. Арак ичкен үчүн жек көрөсүң, бирок намаз окуган үчүн, намазды таштабай жүргөн үчүн жакшы көрөсүң. Ибадатына жараша, иманына жараша жакшы көрөбүз.
Al эми күнөөсүнө жараша жаман көрөбүз. Бул мусулмандардын арасында. Bir жагынан жакшы көрсөң, bir жагынан жаман көрөсүң. Кээ бирлер айтышы мүмкүн, кандай эки жакшы көрүү, жаман көрүү бир жүрөктө кандай биригет дегенде, алымдар айтышат, ал дары сыяктуу эле. Мисалы үчүн, бир жериң ооруп аткан болсо, ачуу дары бере турган болсо, дарыны ичкендин дамын жаман көрөсүң. Бирок эмне анын шифасыны, жана айыгууңа себеп болгондугуну жакшы көрөсүң. Демек, бир тарабынан жакшы көрөсүң, бир тарабынан жаман көрөсүң. Ал эми ошо күнөөкөр адамдардын экинчи бөлүгү булар эмне? Нафсысынын, шахватынын каалоолорун ээрчиген күнөөлөрдү ээрчигендер эмес, бидаттарды ээрчиген. Мындайча айтканда, динге жаңылык киргизген, динди бурмалаган адамдар. Аллах Тааланын динини бурмалаган адамдар. Булардын күнөөсү шахватыны ээрчиген күнөөлөргө караганда чоңураак болот. Мисалы үчүн, арак ичип, зына кылып, ушул күнөөлөр бул чоң күнөөлөр шариятта. Бузуку иштер да. Бирок бидаттардын күнөөсү, алымдар айтат, бидат деген динде жок бир амалды динден деп киргизип аткаруу, ушул бидат да. Шариятта жок болгон амалдарды динден деп аткаруу, ушул бидат. Ошол бидатты кылгандын күнөөсү берки күнөөлөргө караганда бул жалпысынан, мындайча айтканда, жалпысынан бардык салыштырсаң кайсы күнөөлөр жаманыраак десе, бидаттар жаманыраак. Шахваттын күнөөлөрүнө караганда бидаттар жаманыраак, чоңураак күнөө деп айтылат. Бирок жеке салыштырып келгенде, bir adam 100 adam öldürüptür, bir adam namazdan keyin cemaat menен zikir kılıptır, ceminde kılıptır. Kimisi çoğurak dese, bunu çoğun da ayda. Bunda jeke günölөргө salıştırıp kelgende. Жалпысынан ne? Жалпысынан ne? Bu bidatlar oğur bolat günөөsü. Ne sebepten bidattardın günөөsü oğur degende, birinciden bu Allah Taala şariat kılbagan nerseni şariat kılуу. Mындайча айтканда, şariatta çok bir amalda. Allah Taala bizge şariat ibadatlardı çekte berdi de, moğollar ibadat de Peygamberimiz arkalı körçötüp berdi. Oşonu şariat kılıp berdi. Kimde kim dinde çok bir amaldı kılsa, anda Allah Taala'ga şerikteş bolup bizge şariat kılıp atat bir neseni, ibadat kılıp atat. Allah Taala Kur'an'da oşun için aytat: "Em lehum şurakâ'u şera'u lehum mined-dîni mâ lem ye'zen bihillah." Jalardyň uşunday şerikleri barby deyit. Allah Taala dinden ruhsat berip bergen nerselerdi alarga şariat kılıp berүүчү deyit da. Bul oşo bidattın haram ekendigine, çoğun günөө ekendigine dalil bola turgan nerselerde. Allah Taala müşriklerge aytып atat. Müşrikler özlörünçe bir ibadattardy oylop taap alıp berme kılganda aytып atat. Ne je alardın Allah'tan başka şerikleri bar, alarga ne? Allah Taala ruhsat berбеген nerselerdi şariat kılıp beret degen. Ekinçiden ne? Kimde kim şariatta çok bir amaldı bidatты kirgizip ibadattıqa bunu ibadat deyip turgan bolsa, al sözünün maisi, al özü düşünse de düşünmese de, kalasa da kalavasa dagın, anın maisi ne? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dindi bizge toluk jetkiriptir degen maani kelip çat. Mına men uşu menen toluk tap atam. Kemçildiktүү eken degen maani kelip çat. Je bolboso Allah Taala'nın dini kemçildiktүү eken, men uşunu toluk tap atam degen kelip çygat. Allah Taala uşu jakşылыкты bilbey kaldı. Peygamberimiz bilbey kalıptır. Uşul jakşылыкты men kirgizip atam. Bida hasana dep koyuşat koy. Jakşı bidat deyit da. Ne deseng, jakşı bidat bar deyit. Demek oşol jakşılık Allah Taala bilbey kalıptır. Peygamberimiz bilbey kalıptır, oşonu men toluktap atam degen. Je Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem dindi bizge jakşılıklar bul Allah Taala bizge şariat kılıp düşürgön bunu. Bul şariatta bar bolчу, bирок ne? Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kıyanat kılıp bizge jetkirбей koygon, jaşırıp koygon. Oşonu men tapıp çıkıp atam degen maani kelip çıgat. Anı köpçülük kılganдар özdөрü bilbeyt, düşünbeyt. Bирок hakikatta maanisi bidattın maanisi uşunday bolat. Oşon üçin ne? Kullu bidatin dalale de bidattın bardygy adaşkandyk. Wa in ra'ahan nas hasanatan, adamlar аны jakşı dep oýlasa dagyn. Demek bizde jakşı körүү, jaman körүүдө günөөkör adamların ekinci türü ne? Oşol bidat kılgan adamlar. Bidat joldo şirk amaldарды kılganlar, uşu mындайча aytkanda dinden de bir dinde jok amaldardı şariattın jolu menen жүрgөн. Al öyle takva boluşu mümkün. Sakalın koygon, uzun giyinip, selde kiyip жүрүшü mümkün. Öyle meçitten çıkpay 5 mal namazga beken boluşu mümkün. Bирок ne? Oşol da oşo ibadatların bidattın negizinde kılgan üçün anı biz jakşı körөbüz. Al öyle sılık boluşu mümkün. Kuluk münözü öte jakşı boluşu mümkün. Adamlarga mamilesi jakşı boluşu mümkün. Bирок ne? Bidattın negizinde ibadat kılıp atkan bolsa, oşo üçün biz jaman körөbüz. Ne üçün? Allah Taala'nın dinini buzup atkan üçün. İlgerki selef salihinler oşul jönököy günөөkör adamlarga karaganda bidatçılarga kattуу mamile kılышкан.
Жада калса бидатчылар менен саламдашуудан дагы, мамиле кылуудан дагы кайтарышкан. Кимде-ким бир бидатчылар менен дос болуп жүргөн болсо, андан не аны дагы ошо бидатчы деп өкүм беришкен. Түшүнүктүбү? Досу ар дайым жүрүп калган адамы ошондой боло турган болсо, ал дагы бидатчы деп. Мына Аллах үчүн жакшы көрүү, Аллах үчүн жаман көрүү деген ушул. Диндин негизинде. Канчалык жакын досуң болсо дагы, жакының болсо, бидатчы болсо аны жек көрүшүң керек, алысташың керек. Түшүнүктүбү? Кээ биркилер дин үчүн деп коет, бирок эмне бидатчы менен баягы жакшы көрүүнүн дагы кээ бир түрлөрү бар да. Кээ бирлер эмне бир адамды жакшы көрөт, дүйнөсү үчүн дагы эмес, түсүнүн үчүн дагы эмес, дини үчүн дагы эмес. Бирок болгону анын сүйлөшкөн эмеси жагат. Ошо менен сүйлөшүп отурса, мындай эс алат да, рахат алат. Сүйлөшүү жолу жагат. Эми ошондой адамдар бар, кээ биркилер ошондой кылып мамиле кылып жүрө берет да. Ал адамың туура жолдо жүргөн адам болсо, ал мубах. Аны менен Аллах үчүн да дос болгон жоксуң, эчтеке болгону сага жагат, сүйлөшкөн жагат. Ал эгерде бидатчы болбосо, бузук адам болбосо, аны айтып жүрсөң ал мубах болот. Бирок ошону Аллах үчүн кылсаң, анда ибадатка айланат. Түшүнүктүбү? Кээ биркилер дүйнөсү үчүн неме болушу мүмкүн. Мамиле кылышы мүмкүн. Дүйнөлүк пайда үчүн, бирөө менен иштешкен үчүн. Ал дагы эмне? Мубах асыл. Күнөө эмес. Бирок арам иштерде, арам нерселерде шериктеш болсоң, анда арам болот. Бул аль-вала валь-бара маселеси түшүнүктүү, демек 3 түрдүү болот. Андан кийинки асарда айтат, далил Ван ибн Аббас радиллаху анху кала, Абдуллах ибн Аббас радиллаху анху айтат: "Мен ахабба филлах", ким Аллах үчүн жакшы көргөн болсо, "Ва абгада филлах", Аллах үчүн жек көргөн болсо бирөө, "Ва вала филлах", Аллах үчүн достошкон болсо, "Ва ада филлах", Аллах үчүн касташкан болсо, "Фа иннама туналу вилаятуллах бидалик", чынында Аллах Таалага вали болуу деген. Вали деген Аллах Таалага эң жакын деңгээлдеги, жогорку деңгээлде көтөрүү. Аллахтын валиси эмне? Ушул нерсе менен улаяга жетесиң, ошондой деңгээлге. Не? Кайсы нерсе менен? Жакшы көрүү менен. Жакшы көрүү, жаман көрүү. Аллах жакшы көргөн нерсени жакшы көрөсүң, Аллах жаман көргөн нерсени жаман көрөсүң. Аллах үчүн достошосуң, Аллах үчүн касташасың. Ошонун баардыгы лилла. Кээде биз көпчүлүгүбүз жашообузда мындай эмес, азыр карап көрсөк. Бирөө менен урушсак, жек көрсөк, дүйнөлүк максатта урушуп эме болобуз. Сага жаман сүйлөп койгон үчүн, жаман карап койгон үчүн, бирдекесин бербей койгон үчүн, сураганын кылбай койгон үчүн жаман көрөбүз. Дини кандай бузуку болсо да, жаман болсо да, сага жакшы сүйлөсө, берип аткан болсо, жакшы көрө беребиз. Бул Аллах үчүн эмес. Адамдын иманы качан көтөрүлөт? Ошо жакшы көрүүсү, жаман көрүүсү дагы Аллах Тааланы ээрчи турган болсо, ар бир амалда. Бул сыноо боло турган нерсе. Чоң адамдар, көп адамдар ушул нерседе сыналат, бирок көпчүлүгүбүз ушул сыноодон өтпөйбүз. Көпчүлүгүбүз ушул сыноодон көпчүлүк адамдар азыр бул нерсеге амал кылышпайт. Аллах үчүн жакшы көрүү, Аллах үчүн жаман көрүү деген көбүндө жок. Кээ биркилер карасаңыз, кыяматтык доспуз, Алла жолунда биз доспуз дешет, а чынында бир иштин негизинде, бир акчанын негизинде, бир байлыктын негизинде, же бир пайда зыяндын негизинде дос болот. Кичине ошонусу болгондо карасаңыз, жана Алла үчүн кыяматтык достор урушуп, талашып, ызычуу болуп аткан болот. Демек, Аллах үчүн деген ушу Аллах жолунда Аллах Таала жакшы көргөн нерсени жакшы көрүү. Андан кийин Абдуллах ибн Аббас айтат: "Валан яджид абдун та'мал иман ва ин касра салатуху ва саму хатта якун казалик." Субханаллах, бул сөздү караңыз, айтат. Пенде дейт, ал канчалык көп намаз окубасын, канчалык көп орозо кармабасын дейт. Качандыр Аллах үчүн жакшы көрүп, Аллах үчүн жаман көрүп, Аллах үчүн достошуп, Аллах үчүн душмандашмайынча, ал имандын дамын тарта албайт дейт. Имандын дамы жана башында айтып өткөндөй эле. Бир бузукулук жолдон туура жолго чыкканда адам баласы ошол учурда көп билет. Мисалы билесиздер да, салафияга бир ахли-сунна вал жамаат жолуна жаңы келгенде, адашып жүрүп келгенде, ал үчүн өтө кызыктуу, жакшы көрөт, иман эмеси күч болот. Анан ошол нерсе адат болуп көнүп калгандан кийин дагы алсырайт. Ошон үчүн адам баласы ар дайым Аллах Тааланы эскерип туруш керек, көп зикир кылып туруш керек. Ошо Аллах Таала берген неаматты, жакшылыкты ар дайым эстеп туруш керек. Башка адашкандарды канчалык караңгылыкта, канчалык жамандыкта жүрөт, ошолорду карап туруш керек. Ошонун баардыгы адам баласына түрткү болот. Эми айтат: "Вaqad sarat 'ammatu ma akhadna 'ala amri ad-dunya wa dhalika la yujzi 'ala ahlihi shay'a."
Abdullah ibn Abbas radıyallahu anh aytadi. Abdullah ibn Abbas kim bilesizler? Bu Peygamberimizden janında жүрген sahaba. Peygamberimizden keyin keledi. Oşol aytып atat. Azırkı күндө deydi, azırkı учурда köpçülük adamdardın, жалпы adamdardın dostoşusu, tuğandaşusu dünya üçün bolup kaldı deydi. Ve zalike la yuzidu ala ahli şey. Al ne? Андай adamlarga hiç kanday al payda berбейт deydi. Bu sahabaların doğrunda oşonday bolуп kalsa aytып atpamбы, oşon үчүн aytып atam, bu bizdin doğruda ötө az, ötө önörчүн da bu. Allah üçün жақсы көрүp, Allah üçün жаман көрүp, Allah üçün dostoşup, Allah üçün kastaşıp, bul degen ötө az azыр кездечи. Чынында бар андай адамдар көйлө. Ошентип Allah üçün деп dostoştum, düşmandaştım деп жүргөндөр бар. Бирок чынында ошону тактап келсең, ошо Allah üçün düşmandaşканы же dostoşкону бир дүнүйөнү максат кылган болот. Аны ар бир адам өзү билет. Балил инсану ala nefsihi basira. Адам баласы эмне? Өзүнүн нафсысын жакшыраак билет дейт да. Ошону эмне? Дин сүрөтүндө кылып, Аллах үчүн кылып көргөзө берет башка бирөөлөргө. Бирок чынында түбүндө башка себеп болуп турат. Бирөө менен касташып кетсе дагы, душмандашып кетсе дагы, ошондой. Мен Аллах үчүн бул мындай экен деп туруп, ошо эми дин жолунда жүргөн адамдар да болушу мүмкүн да, бул мындай экен деп дин жагынан бир айыбыны тауып, ушундай нерсеси бар экен, мен ошон үчүн таштадым, Алла үчүн таштадым дейт. Чынында ал себеп эмес. Ал бир кандайдыр бир дүнүйөлүк иштери же бир мамилесинде бир жерин көрүп калды. Ошол нерсе келишпей калды. Ошол нерсе себеп болуптан аны эмне? Дин сүрөтүндө көргөзөт. Мен тиги мындай үчүн Алла үчүн таштадым. Көпчүлүгүнү карасаңыз, ошо сен Алла үчүн таштадым деп аткан себеп, Алла үчүн таштадым деген себеп, ал сен таштаганга чейин деле бар болчу мурда. Таштабай жүргөндө да бар болчу. Ошон үчүн таштабай жүргөнсүң. Бирок эмне? Башка себепти көрдүң, аны бирок ачык айтуудан уялып атасың. Маерде иште мени эме кылып койду, акчамды мындай кылып койду, мындай кылып койду деген нерселер ошону айта албайт дагы, эмне? Алла үчүн деп себеп кылышат. Бул негизи өтө жаман көрүнүштөрдөн мындай нерселер. Мусулман адам баарыбыз бул нерседе өзүбүздү тарбиялашыбыз керек. Нафсыбызды тарбиялоого баардыгыбыз муктажбыз, ар бир нерседе. Алымдар айтышат, адам баласында күнүнө бир аз убакыт болуш керек. Бир аз убакыт күн сайын жатканыңда болсун, эртемен болсун, кечинде жаткан болсун, саа деп коюшат да. Саа дегенде бир аз убакыт, ченемсиз эле бир аз убакыт. Канча убакыт болсо да. Не кылганга? Адам өзүнө эсеп кысап кылганга. Күндө жатып алып, мына бүгүн эртеден кечке кайсы ишти Аллах үчүн кылдым? Калыс, ыхластуу кайсы ишти кылдым? Бүгүн канча арам нерсени карадым? Канча арам нерсени уктум? Кайсынысы да Аллах Тааладан корктум? Кайсынысы да Аллах Тааладан коркподум деген 5 мүнөттө, 10 мүнөттө болсо дагы өзүңдү кылган нерсеңди күн сайын бир аз эсеп кылсаң, иншалла Аллах Таала ошол адам имандын дамын сезип, иманды күчөйтүп, Аллах үчүн жашоого түрткү боло турган эң негизги себептерден. Жана Аллах Тааланы көп зикир кылып, көп истигфар кылыш керек. Аллах Таала баарыбызды ушу Аллах үчүн жакшы көрүп, Аллах үчүн жаман көрүп, Аллах Таала үчүн достошуп, Аллах Таала үчүн душмандаша турган адамдардан кылган болсун. Кийинки айтат, вакала ибн Аббас фи кавлихи таала, Абдуллах ибн Аббас радıyallahu anh айтат, ушул аяттын тафсиринде, ва тaqatta'at bihimul asbab, ал тозокто адамдардын эмне жандай себептери үзүлдү деген майны айтты да. Бул аяттын майсы дейт, кала ал-мавадда, ынтымак, жүрөктөрүндө жакшылык, баягы жакшы көрүп, кыяматтык доспуз дегендердин баардыгы жоголду дейт. Кыямат күнү барганда эмне? Алар чынында Аллах үчүн дос болушкан жок, диндин негизинде дос болушкан жок, такыбалыктын негизинде дос болушкан жок, дүнүйөлүк максатта, башка максаттарда дос болушту дагы, анан кыяматтык доспуз, биз бири-бирибизди жакшы көрөбүз деп жүрүштү. Ал эмне? Кыяматка барганда ал күндөр баардыгы жанагы жакшы көрүүлөрдүн баардыгы үзүлүп кетти дейт да. Пайда берген жок. Анткени ал жалган жакшы көрүү болчу да. Түшүнүктүбү? Аллах Таала баарыбызга эң биринчиден имандын дамыны тартуучулардан кылган болсун, жана Аллах Таала өзүнүн ыраазылыгы үчүн жашай тургандардан кылган болсун. Аллах Таала баарыбызды өзү жакшы көргөн нерселерди жакшы көрдүрүп, жаман көргөн нерселерди жаман көргөндөрдөн кылган болсун. Саллаллаху алейхи ва саллям ала хайр халқи Мухаммад ва ала алихи ва сахбихи ажмаин.